Салам, урматтуу достор, көрөрмандар. Мен кайрадан силерди ушул каналда көргөнү кубанычтамын. Подписка кылып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кеттик, анда эмесе бийлеген жаманбы деген жөндө сүйлөшүп көрөлү. Кудай негизи ыйык китепте жазылат, майрамдаганды жакшы көрөт экен. Анткени көптөгөн аяттар себепти көрсөтөт. Падыша келди. Кудайдын тайпкысы кайра кайтып келди дейт. Жоголгон ул кайтып келди. 2 жаш үйлөнүштү. Убакыт иштегени келди. Мен ыйык китепти баштан аягына чейин ачып окуп изилдеп көрдүм. Жада калса Кадош ыйык китебин дагы. Бул Кадош китеп иврей тилинен түзмө-түз которулгон ыйык китепти түшүндүрөт. Ошол жерден мен да бир дагы сөз аятты да тапкан жокмун. Бийлеген бул жаман. Же ал күнөөгө алып барат экен. Анысы кандай? Бийлесе болот турбайбы? Келиңиздер байкай көрөбүз. Биринчиден 150-чү забурда Кудайды мындай нерселер менен мактагыла дейт. Бийлеп, дап кагып, гусли ойноп, комуз чертип, кыл-кыяк менен мактагыла, даңктагыла дейт. Кудай сени күнөөдөн куткарды, кечирди жана ар кайсы бул дүйнөдө болгон кырсыктардан сактап калды, бизге көрүнбөгөн. Кудай биздин куткаруучубуз экен. Кудай ушуга себеп эмеспи биз майрамдаш үчүн? Мындай айтканча, ар бир кылган иштерибиз, иш аракеттерибиз Кудайдын ысымын, Кудайдын атын даңкташ үчүн болсун. Биринчиден 150-чү забурда мындай дейт: Кудайды бийлеп, дап кагып, гусли чертип, комуз ойноп, кыл-кыяк ойноп, мактагыла жана даңктагыла дейт. Эмне үчүн? Бул баары майрамды түшүндүрөт. Биз майрамдашыбыз керек. Эмне үчүн? Кудай биздин куткаруучубуз. Ал болсо күнөөдөн куткарып, жана ар кандай кырсыктардан бизди сактап тур. Биз көрбөсөк дагы, түшүнбөсөк дагы, бирок аны кылып турат. Бул себеп эмеспи майрамдаш үчүн? Барга барып, клубка барып, же дискотекага барып, арак, пиво ичип алып, өлгүчө майрамдап бийлегендис эмес. Ар бир иш аракетибиз, кыймыл аракеттерибиз, оюбуз жада калса, Кудайдын атын даңктоош үчүн кылышыбыз керек экен. Ошондо гана Кудайым өз батасын төгүп берет экен. Экинчиси, кайсы жерден мен бийлесем болот экен? Ошол эле Забурдун 150-чү бөлүмүнүн экинчи, биз окуган биринчи аяттын экинчи бөлүгүн карасак, ал жерде айтат: Кудайдын жыйында, Кудайдын жайында, Кудайдын үйүндө деп айтылып атат. Кудай кайсыл жерден талап кылса, ошол жерде дегенди түшүндүрөт. Түнкү клуб же ар кандай фестиваль, дискотекада эмес, Кудай талап кыла турган жерде, Кудайдын атын даңктоо, мактай турган жеринде кылсак болот экен. Негизги Кудайдын максаты биз үчүн, биз бул жашоодон рахат алуу, бул жашоодон сыймыктануу же бул жашоодо жыргал жашоо менен жашоонун максаты, эң негизги максаты Кудайдын туура чечим алышыбызды каалайт экен. Мына ошентип Кудайды даңкташыбыз керек экен жана макташыбыз керек экен. Үчүнчүсү, кантип кыймылдашым керек? Кандай бий Кудайыма ылайыктуу болот? Кандай бий Кудайыма жагымдуу болот? Деп суроо пайда болот да чынында, Ошол эле аятта, ошол эле Забур китебинде биз улантып окусак, ал жерде мындай деп айтылат: секирүү менен, кубануу менен, ордуңан тегередүү менен, хореограф менен. Тамаша. Чындыгында еврей тилинде ар бир сөз же ар бир кыймыл аракет ал бир нерсени түшүндүрөт. Эң негизги Кудайдын атын уят кылбаган же Кудайдын атын даңктаган ар кандай кыймыл аракеттер менен даңктасак болот экен. Ошентип кыймылдасак болот экен. Ар кандай кыймыл аракетибиз башка жыныстыкка чакыруу менен себеп кылбаган же ар кандай мындай өтө сезимди күчөтүп турган кыймыл аракеттер эмес. Унутпашыбыз керек, Кудайды даңктоо, мактоо, ошонун баары ылайыктуу болсо Кудайга аткарсак болот экен. Негизи ар бир бийдин түрү еврей тилинде, еврей улутунда өзгөчө бир мааниге ээ болот. Ошондуктан биз ошол жерден да абайлашыбыз керек экен. Биздин кыймыл аракеттерибиз
жыныстыкты чакырабы же сезимдерди пайда кылабы? Ушундай ар кандай кыймыл аракеттерибиз Кудайга ылайыктуу эмеспи? Кудайдын атына же Кудайдын атын даңктоого? Мунун баары болбойт экен. Бир гана Кудайдын атын даңктап макта калса, ошол нерсенин баарын кылсак болот экен. Кыскасы айтканда, Кудайдын атын уят кылбай, уят кыймыл аракеттер эмес, Кудайдын атын даңктаган бул эң туура нерсе болот экен. Чындыгында бийдин ар түрү өзгөчө бир мааниге ээ болот эврей тилинде. Ошондуктан биз кыймыл аракеттерибиз ойлонушубуз керек. Кудайды атын даңктап атабы, мактап атабы, татыктуу болуп турабы, Кудай менен байланышка алып барып атабы десек, анда мунун баары туура. Жанагы азыркы бий көбүнчө менин сезимдеримди көтөрүш үчүн же мени өзүмдү сулуу же ушундай жыныстыкка чакыруу нерсе болсо, анда бул Кудайды даңктабайт да чынында. Кудайдан мени алыстатат. Кыскача айтканда, бий өзү жаман эмес экен ыйык жазууда. Уят эмес болсо, анда бул жаман эмес.